Бул агай бөлөт. Бөлөт бар, белгичи бар. Бөлөт үчүн. Эсен мындан келип атат, прокуратурадан кайта келип атат. Бөлгөнү жакпайт. Бөлгөн жазабыз. Мугалимдердин бул кайым айтышуусу УКМК менен прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин болуп жатат. Анткени 6 окуучунун фамилиясын 2 мектепке жазып, ортодо акча иштеген кылмыш ачыкка чыгып кеткен. Аксы районундагы Сулайманкулов мектебинин 6 окуучусун белгисиз жагдайда кошуна айылдагы Султанов мектебинде окуп атат деп тизмесин киргизип коюшат. Чындыгында ал балдар 2 мектептин босогосун бир дагы аттаган эмес. Өздөрү бир мектепте, а тизмеси 2 мектепте окушкан. Мунун эсебинен ортодогу шылуундар акча жасап, бир жылдай кошумча айлык алып келишкен. Ушул факт ачыкка чыгып, аны УКМК териштирет прокуратурага өткөрүп берет. Бирок иш ошол жакта кыскарып кеткен. Алдыда амалкөй агартуучулардын жасалма иш аракеттерин ачыктап беребиз. Алыстабай туруңуздар. Эмесе сөз башынан болсун. Аксыдагы Сулайманкулов мектебинин Абдуназаров Муратжан уулу, Ашим уулу деген фамилиядагы окуучулары 2020-2021 окуу жылында 10-классты 2 мектепте окушкан. Башкача айтканда өздөрү 1-мектепте, фамилиясы 2 мектепте катталган. 2 билим уясынын мугалимдери тең аларга баа коюп, чейрек чыгарып окутуп келишкен. Бул көрүнүш 3 окуучу менен токтоп калган жок. Алардан сырткары дагы 3 окуучу бар. Алар Мураталиева, Искендер уулу, Рустам уулу. Бир окуучу бир учурда 2 мектепте окуса болобу деп таң калып жатсаңыз керек. Биз да таң калдык. Бир класс болуп жүргөндө, бир класстан 2 класс болуп жүргөндө ушул фамилия аттар кошулуп жүргөн да. Биз окуя кандай болгонун жана 2 мектепте бир учурда окуган балдардын дарегин таптык. Жогордагы ататалган окуучулардын айрымдары биз менен сүйлөшүп жаткан ушул балдар. Алар мектеп босогосун аттагандан бери Аксы районунун Торук айылындагы Сулайманкулов орто мектебинде гана окугандыктарын айтышты. Мындай суроо болуп атат да. Силер азыр мына Сулайманкулов мектебинде окуп атасыңар. Бирок ушул азыр 11-классыңар. 10-классты Султанов мектебинен окуду деп атат да. Ушул жакта тизмелери бар. Каякта окудуңар эле? Биз ушул жерде эле окугам, Сулайманкулов мектебинде эле. Айка барган эмессиң? Барбаганбыз. Ушул жерде эле окуйбуз 1-класстан бери. 1-класстан бери. Сизчи? 1-класстан бери 11-класска ушул жерде эле окуганбыз. Башка жакка окубай эле. Бул убакка чейин ушул мына Султановдо окуп атат экен деген мындай маалыматты уккансыңар? Жок. Уккан эмессиңер? Эми угуп атабыз силерден. Кандай болуп атат? Таң калып атасың? Ошо мен да таң калып атам. Эки жакта окуп жүрсүң? Жок, ушу Сулайманкуловдо эле окугам, аяктан силерден угуп атам эми. Башкача болот. 11-класстан бүтүп атасың? Бүтүп атам. Азыр экзаменден эми эле чыктык. Балдар жалган айтпайт жана алдабайт. Эми окуучулардын пикиринен кийин 2 мектептин директорлорунун ортосунда сүйлөшүү болушу мүмкүн деген ой келет. Бирок Сулайманкулов орто мектебинин директору өзүнүн окуучулары Султанов мектебине которулбаганын, алар 1-класстан тарта ушул гана мектепте билим алып келгенин тастыктады. Өткөн окуу жылдын журналына баа коюлуп, окууну ушул гана мектепте окугандыктарын айтат. Бул маселе тууралуучу балдар мурундагы биздин прокуратурадан келген да, келип текшергенде алар бизди бул жерден көрүп, ушул фамилия, как раз ушул фамилия эле да. Анан алып келип менин архивден журналдарым алганда ушул фамилиялар бизде бар, бизде алфавиттик китепчеде бар, аны выдача книга дегенде 9 бүткөндө жазыла турган книгабызда да бар. Анан но журналдарда да бар. Мынакей класс жетекчилеринде да чакырдым да. Бул балдар бизде окуган, бирок улук мектебинин директору баягы Токоев дедиңер, ал агай менен мен сүйлөшүп, бул балдардын эме көлүктөн көчүрмө, эч кандай эч нерсе берген эмесмин, бирок ал агай кимден алган мен билбеймин. Бирок бул балдар бул жерде окушат. Азыр деле ушул балдар бирөөсү 10-класста окуйт, мыналар. Назаралы уулу, Рустам уулу Назаралы, Искендер уулу Бекмурат жана Мураталиева Таңнура деген класс жетекчиси Зубайда. Булар азыркы күндө 10-классты жыйынтыктады да, ушул жерде окушат. Ал эми азыркы берки айткан Абдуназаров Акыл, Муратжан уулу Кубаныч деген дагы азыр класс жетекчиси Айнагүл отурат. Алар бул 11-класста окуйт да, быйыл 11-классты жыйынтыктап атат.
Окуянын баары орун алган Султанов орто мектебине да бардык. Биз барган учурда жыйынтыктоочу экзамен жүрүп жатыптыр. Өткөн жылдагы 10 класс, быйылкы 11 класстан окуучулары биз айткан балдарды журналдан гана көргөнүн, бирок ал балдарды тааныбай тургандыгын айтып беришти. Мына достор менен тааныбайсыңар? Жок андай да. Булар Жок. Торук деп турбайбы? Жок. Негизи силерде болгон да, силерде окуп кеткен балдар. Жок. Андай бала жок. Билбейсиңерби? Бу ошондо жана болгон да биз 1 класс болуп жүргөндө, 1 класстан 2 класс болуп жүргөндө ошо фамилия аттар кошулуп жүргөн да. Ушу силердеби? Бирок келген эмеспи? Көрбөгөнбүз бу. Койчу. Уктук эле бир-эки жолучу. Эми кызыктын баары ушул жерден башталат. Биздин барганыбыздан кабардар болгон Султанов мектебинин жамааты маалымат берүүдөн баш тартып жатып араң макул болушту. Өткөн окуу жылынын башында 10-9 класстардагы окуучулардын саны азайып кеткен. Анын арты менен 9А жана Б класстары, 10А жана Б класстары кыскармак болгон. Мектеп жамааты азыр бул убакка чейин журналда гана катталып, бирок бир күндө сабакка катышпаган окуучулардын тарых таржымалын талкуулап, күнөөнү бири-бирине төңкөрүү аракетин көрүп, бирок ким күнөөлүү деген суроого жооп издеп жатышат. Бирок мектеп жетекчилиги 9-10 класска сырттан 3-төн 6 окуучуну кошуп, кыскармак болгон 2 классты 4 класс кылып сактап калышкан. Анда балазорда расписание агачы. Бизди бөлгөнү жакпайт. Бөлгөн жазабыз, мен ичиме кой. Бөлгөнү жакпайт. Бирок жалпы мугалимдердин бул жагдайга тиешеси жок. Анткен менен келбеген окуучуларга баа койгон үчүн агартуучулардын айрымдардын жоопкерчилиги бар. 10 класста бир жумасына 30 сааттан, 9 класста 29 сааттан сабак өтүлүп келген. Алгач окуучулар кайсыл жактан келген? Аларды ким сунуштаган? Жок окуучуларды журналга каттаса болобу деген сыяктуу суроолорго жооп издейли. Өткөн жылдагы 10 класска класс жетекчи болуп иштеген мугалим жок окуучуларды журналга кошуп жазууну окуу бөлүмүнүн башчысы буйруганын, ал үчүн ошол кездеги мектеп жетекчилиги күнөөлүү дейт. Ал сырттан келген тиги окуучуларды тааныбай турганын жашырган жок. Болгондо мага берилген окуучуну эле окута баштагам. Ошол балдар барбы? Ошонун үчүн алар менен байланышып. Онлайн болгондо кайтарым байланышып турушканда эми. Анан онлайн. Жок, эжеке. Эми мен айтып атам да, тияктан келген ошол сизде 3 окуучу болуп атпайбы? Ошол кошулуп калган. Ошол окуучулар менен кайтарым байланыш. Кайтарым байланыш кылып, атеңер группасына жазчу элем, окуучуларга жазчу элем, тапшырмалар берчү элем. Ошол бар беле жок беле. Жок, ошол бар беле жок беле, ошону сурап атам. Бул сага ким берди, журналга ким кошуп деди? Мага ошо завуч берген, ушуларды кошулар кошулуп жазылат деген. Ошондо. Ошол маалда завуч ошо Сейит Кулагай болчу эле. Ал эми ошол учурда окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген Сейиткул Мотонов окуучуларды мектепке алуу маселесинде директордун кызыкчылыгы болгон деди. Анткени окуу бөлүмүнүн башчысы менен директордун ортосунда пикир келишпестик орун алгандан кийин прокуратурага Мотонов арыз жазган. Кайдан келген директор билет да, мен кайдан билем. Ага жанагы окуучуларды алат. Окуучуларга мектепке алуу, мектептен чыгаруу менин милдетим эмес да, мен немне турбайт да, жатпайт. Мен аны жооп бере албайм да, алганга буйрук чыгара албайм, же чыгарганга буйрук чыгара албайм. Аны кеткенине буйрук чыгарган директор, класс жетекчилер маалымат берет. Муну кетип атат, класс жетекчи алып келет жолдошу менен. Директор келет, директор буйрук берет, анан биз журналга мен класс жетекчилерге айтам, же болсо мага айтат, буйруктун негизинде журналга киргиз деп. Муну класска бөлүп, же А класска, же Б класска деп не кылат. Ошондой кылам. Менин компаниям эмес да. Мектепти ким башкарат? Ким көзөмөлдөйт? Албетте директор. Бирок Султанов орто мектебинин ошол учурдагы директору Турдумамат Токоев жок окуучуларды журналга кошкон мыйзам бузуу эмес деп эсептейт. Бирок негиздеп түшүндүрүп бере албайт. Жок, эми ал жерде өтө көп деле мындай оор эмне жок эле да. Балдар эми ачсаңар ачкыла дедим, мен майлы эмне кылайын, макул болоюн дагы. 3 бала менен ошо класс ачыла турмок. Ошол эле, башка эч мындай жоопкерчилик эмес. Ал балдар келип окуп. Ошондо как раз эмне болуп калганда, онлайн болуп калган. Онлайн түрүндө болуп калып, бул жерде деле окуу болгон эмес. 6 айга чейин.
эмне болуп туруп алиги ковид болуп онлайн окуп калганда кайра Ал балдар ошол мектепте окуп атат. эми окуган ошо онлайн түрүндө окуганда баары эле бирде. Жок. Бир окуучу эки мектепте окуса болот. Жок, окуга мүмкүн эмес ал. Тимеле ал ошо не болгондо, класс ачканга балдардын тизмеси койгула. Класс ачуунун максаты эмне? Класс максаты бир класска 26 бала болгон, 37 бала батпаган. Ошол эле максат. 2 класс кылыш керек болгон. 37. Мисалы, мугалимдерди алай токпайбы, мугалимдерди саат менен камсыздамаса. Мугалимдер окутпаса окутпай кое берет, саат менен не обязательно толтуруп бериш мугалимдерди. Ошо 18 саат болгондо 18 саат эмнесинде окутат мугалим. Анан ашык. Ал болгон ошо класска батпай калды, эмне кылайлы, ачайлы, ушу мен балдарды мен комплектование кылам деп өзү демөөр, өзү аракет кылган, өзү баштаган да. Мен мисалчы. Отказ берсем болот эле, эми Эми мектептерди көзөмөлдөгөн райондук билим берүү бөлүмүнө келели. Аксы райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Талант Эмилбек уулу бул иштер боюнча кабары жок экенин айтат. Бирок райондогу чуулуу бул ишти УКМК менен прокуратура текшерип, тополоң көтөрүлсө да, билим берүү тармагын башкарган жетекчи кабарсыз калышы мүмкүн эмес эле. Мен бардыгын мыйзам чегинде аткарып аракет кылам. Эгер мыйзам бузуу болсо мектепте мен дагы ал кишилерге тартиптик чара көрөм. Мыйзам чегинде. Мен тактап чыгайын азыр. Бул боюнча маалыматым жок экен. Биз мектептин директору, мектептин завучу окуучулардын санын так кылып алып келмейинче биз ачып бербейбиз. Мыйзамда ошондо четко жазылып турат. Окуучу саны. Сиздерге келип, сиздерден комиссия түзүп, актылар болсо керек. Болду, мыйзам бар. Менин тараптан бар документациялар так. Карап көрүңүздөр ишенбесеңиздер. Мен мыйзамсыз эч кандай жолго барбайм. Себеби дегенде бул жер мага жаңылык эмес. Буга чейин канча деген баскычтар басып өткөнбүз бул иш боюнча. Чара көрөсүз. Жана биз чара көрөм. Ошондо Ал бул боюнча финансовый нарушение болсо, орган деген бар, прокуратура бар. Ушулар да карап чыгат. канча жума болот? Канча жума окутат? 9 ай окутулат негизинен. Азыр жумасы унутуп коюп атам азыр. 34 күн болуп калат, ушунча керек болуп калат. Аксы райондук прокуратурасы бул убакка чейин атайын арыздын негизинде аталган ишти тергөөгө алган. Бирок мыйзамсыз ишти таба алышпаптыр. Анткени ДК текшерүүдөн кийин бул иш өндүрүштөн кыскартылган. Ал боюнча мурда каралган арызында бар, мурда кайылган. Ал боюнча жана онлайн санариптик менен онлайн ачканда жана ковид маалда онлайн аркылуу сабакка түшкөн. Сабакка түшүп бул мектеп боюнча өзү ошол учурда мектептин завучу болуп иштеген да. Завучу болуп өзү окутушкан булардычы. Баары эле мыйзамдуу чечим кабыл алынган боюнча. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен арызында көрсөтүлгөн домат жагдайлар өз ордун таппагандыктан кылмыш козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом кабыл алып, арыз ээсине жооп бергенбиз. Бирок текшерүүнүн жүрүшүндө ал тосмо арыз дагы жазып берген. Бул убакка чейин бул иш кыскартылган. Бир, экинчи кайра кылганда кошумча дагы текшерүү жүргүзүлүп, текшерүүнүн жыйынтыгы менен кайра кылмыш козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом гана кабыл алынган. Ишти өндүрүштү алып барган тергөөчү мыйзамга таянып гана кыскарталат. Бирок бул жерде күмөндөнүүчү жагдай бар. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 27-беренесинин 2-пунктунда кылмыштын курамы жок болгон учурда гана кыскартуулар көрсөтүлгөн. Бирок бул жагдайда кылмыш жок деп айтууга мүмкүн эмес. Анткени окуучулардын 2 мектепте катталганы анык. Бул жерде эч кандай жасалма болгон эмес, класска келип эле ошол окуучулар келип сабак окушкан. Бул боюнча көрсөтмөлөр берип, журналдар ачылган. Журналдарда каттоо журналдарында ham бар. Bir okuşu 2 mektepte okusa olabilir mi? Жок. Bir окуучу бир эле мектепте. Ал мектепте кийинки семестрде гана окуган окушу мүмкүн, же жыл окушу мүмкүн bir класс. Жок, ал 1 жыл толугу менен 10 класста. Жок, толук окушу да мүмкүн. Эми ол окуучунун өзүнүн шарттарында жашашат. Ошол эле окуучулар Султановдон дагы, ошолучуда эмеден дагы. Журнал, ошол Султан орто мектебинин журналдарын алып, директор менен байланышып журналдарын алса. Жок, өрүп биз тапып келдик. Именно окушкан да, окутуп
бул боюнча исправдоо жана Молтон өзү окуткан мунучу. Жок, ошол учурда ал башка мектептен дагы чыгып атпайбы, Сулайманкуловдон дагы чыгып атпайбы. Жок, семестр Сулайманкуловдо 10 классты толук окуп бүтүп атышат. Ал балдар бүгүнкү күндө 11 класс, былтыр 10 класс, быйыл 11 класс болуп, быйыл 11 бүтүп атат. Бизге чыгар интервью алдык балдарга. А мектептин директору жок, бул бир жыл окушкан эмес, ошол жанагы Койтмалда бир эле семестр, 2 семестр окуган учурлар кездешкен да булар. Ошол журналдарда турат, мунун эмесичи. Журналдарда бар. Ол журналдарда жок семестр эмес, чейлек эмес, бирок алар 10 класс толук окуп бүтүп атат ошол жерде. Толук. Эгерде толук окуса, ошол мектепте окуган фактылар дагы бар. Жок, эки мектепте окуса болот. Жок, эч кандай. Бул жагдайга муну байланышты. Жок, айтып атпаймынбы, мен эми сиз бир эле окуучу бир эле мектепте окуганга окутту да. Бир эле милдеттүү. А ошол эле окуучу ал жанагы Сулайманкуловду атпайсыңбы? Сулайманкуловдон азыр так эсимде жок, бирок жанагы Султанов орто мектебине келип, Улуктагы айылга келип окуган да булар. Бирок ал балдар биз окуган жокпуз деп ал аркы мектептин журналында бизден түздү. Жок, эми биз журналда турат да. Журналда турат, катуу журналдарда турат. Материалдарды биз алганбыз да полночь. Жок, өздөрү фактически бир мектепте окуган. Бирок алардын аты жөнү эки мектеп. Жок, ол мурдагы мектепте класста окуган семестрде жазылып калат. Именно ошол Улуу айылындагы Султан орто мектебинде окуган семестрдерде которулуп келип журнал ачылып окутушкан да буларчы. Окутушкан да. Бул боюнча ошол именно ушул арызданып аткан Молтонов арыз Молтоновдон дагы жанагы азыркы директорунан дагы сурасаңыздар журналдар боюнча полный бар. Именно ошол периодто келип окугандар боюнча. Ошол периодто аркы мектепте окуп атышпайбы? Жок, окушку журнал ачылганы менен булар онлайн аркылуу окутушкан. Улуктагы Султан. Онлайн деп эки мектепте окуса болот. Жок, мектептин мугалимдерин сабак алса болот. Жок, бир эле мектептин сабак алат. Эми кайсыл мектепте окуса, ошол мектептен гана сабак алат. Анда ал балдар тиги Сулайманкуловдо окуп атпайбы? Анда ошону иликтөө жүргүзүп көрүңүздөр ошол. Райондук прокуратуранын бул иште кылмыштын курамы жок деген тыянагы мыйзамдуулук менен адилеттүүлүктөн алыс. Муну ачык айтуу керек. Анткени тергөө учурунда Аксы райондук прокуратурасынын тергөөчүсүнүн өзүнүн айтымында экинчи мектептен жана атат алган окуучулардан көрсөтмө алган эмес. Мугалимдердин берген маалыматтарында окуучулар Султанов орто мектебинде бир күндө окушкан эмес. Андан сырткары 6 окуучу жасалма түрдө мектепке кабыл алынбаса, анда 10 класста бир жумасына 30 саат, 9 класста 29 сааттан сабак өтүлмөк да эмес. Эми ошол 2 класска сабак өтүлгөн үчүн бир жылдык окуу жылында мамлекет тарабынан 200 000 сомго чукул каражат мугалимдерге төлөнүп берилген. Демек райондордогу прокурорлорду башкы прокурор Курманкул Зулушев көзөмөлүнө албаса, анда элдин прокуратурага болгон ишеничин пайда кылуу кыйын. Жасалма окуучуларды пайда кылган үчүн ошол учурдагы директор, окуу бөлүмүнүн башчысы деги эле ким болбосун али күнгө чейин жоопкерчиликке тартыла элек. Алардын иш аракетиндеги мыйзамдуулукту аныктоо кайрадан эле прокуратуранын функциясында калууда. Саламатта калыңыздар.